жалпак келет. Дагы бир жолу кутман таң, биз эфирибизди улантабыз. Жаңы эле сырткы сулуулук боюнча сөз кылсак, азыр эми жан дүйнө боюнча сөз кылабыз. Андыктан бүгүн бизде конокто ким десеңиз, кесиптешим тааныштыра кетсин. Ооба, да бир ирет силерге кутман таң. Бизде экинчи коногубуз бар. Кандай конок десеңиздер, жан дүйнөңүзгө бир өзгөчө мотивация берген психолог Анара Акылбековна. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутман таң. Манайыңыздар кандай? Сонун сиздики. Таң эрте кандай келип алдыңыз? Таң эрте аябай жакшы келип алдык. Ар бир нерсени бир жакшы нерсеге, жакшы көз караш менен караган жакшы. Аябай жакшы келип алдык. Сөздүн башы эле мындай болсун, психолог десе эле элдер бир башкача көз алдын элестетет эмеспи? Сиздин ошо көз алдыңызда башкача бир багытта айтыңызчы. Эми психология десе, психологиянын көп түрү бар да өзү. Бирок психология илиминин өзүнүн 3000 жылдык тарыхы бар илим да өзүчө. Бирок берүү методдору ар кандай. Бүгүнкү күндө бизде психологдор көп кетти деп атышпайбы? Бирок бизде наоборот тескеринче көз караш менен караганда Кыргызстанда психология эң акыркы деңгээлде жетишип келатабыз да. Казакстан, алдыңкы Өзбекстан аябай ушу психологиянын ар бир методун колдонуу менен аябай астыга чыккан инсандар аябай көп да. Кыргызстанда мисалы 6 миллион эме болсо, ошонун бир 300 эле айымы бүгүнкү күндө изденгени аябай көптүктүү көрүнүшү мүмкүн эгер астында озунуп бара жаткандар. Ал эми психологияны негизи адам баласы бүгүнкү күндө биз жан дүйнөбүздү абысынга, кошунага, анан жакын курбуларыбызга айтып келебиз да. Бирок ал өзүнөн чыккан өзүнүн сөз акыры бир ушак болуп айланып келип башыңа тийчү болуп атпайбы? Бул психология көбүнчө ошол жан дүйнөңдө болуп жаткан, кыйналып жаткан бүгүнкү күндө сизди бир кандайдыр бир туңгуюк алып бара жаткан нерсе көп болуп атат бүгүнкү күндө. Эмнеден? Информациянын, маалыматтын көптүгүнөн, жашоодо атаандашынын көптүгүнөн, кызганычтын, мындайча айтканда көрө албастыктын, ичи тарлыктын көптүгүнөн адамды туңгуюкка салып койгон нерселер көп. Ошону менен бирге биздин кичинекей кезибизде келе жаткан кайгыруу, таарынуу, баягы ата энеси жок өскөндөр бар, ата энеси бар туруп мээрим бере албагандарыбыз бар. Ата энебиз баягы союз тарагында коммерциялык эме менен кеткенде апабыз өзүнчө бөлүнүп, атабыз эне болуп калган орундагылар бар. Атасы апасы өлүп жетим өскөндөр бар. Мына ошонун баары ичинде топтолуп келатып, бүгүнкү күндө болуп жаткан мирде, айланада болуп жаткан жакшы бир жаңы өсүүгө келгенде ошонун баары адамды мына жабык кылып коет экен да. Мына ошол ички жан дүйнөнү иштешип, ошол ички дүйнөдө эмне болду эле, качан, кайда болгон, ал сендеги эле көйгөй эмес деген эмоционалдык образды терапиялык негиздерде иштеп чыгуу жана оңой жана жеңил да. Адам баягы бирөөгө айткандан уялат, оюн айта албайт. Кесип тандоодо психология менен иштешсе аябай жакшы. Жар тандоодо, эгерде үй бүлөдө мамиле келишпей жатса, психологдор менен иштешсе жакшы. Бала менен эненин ортосунда психология менен иштешкен жакшы. Ошол ар бир нерседе бул психология бул адамдын жан дүйнөсүндө болуп жаткан өзү менен өзү беттеше албаган нерсе менен ортодо ошо психолог беттештирүү болгону психология илимдеринде эмне көп, ар кандай методдор көп да. Ар ким ар кандай метод менен алып келет. Эң башкысы ошол нерсе, психологиялык нерсе адам үй бүлөсүндө зыян алып келбейт. 99% пайда алып келүүчү илим да. Ата эне жөнүндө сөз кылып калбадыңызбы? Мисалы, мындай сөз бар эмеспи? Бала атасынын турмушу кандай болсо, ошонун турмушун тартат. Ал эми кыз апасынын турмушун тартат деп, ошол канчалыкты туура? Мына ошо сөз деп атасыз да. Бул сөз просто болгон. Чындап айтканда, бүгүнкү күндө ар бир үйдөгү баланы 80% эне тарбиялайт. Муну дин жагынан деле алып карайлы, өзүбүз мына бүт жагынан алып келгенде, себеби аял киши тарбиялайт. Эмне үчүн бүгүн аял окубаш керек, аял изденбеш керек деп, кээ бир сөздөрдө айтат, декретте аялдарды жөн койсоңор болот деп. Эмнеге жөн коебуз? Эгерде ошо декреттеги аял сенин балаңды тарбиялай турган болсо. Ошол үчүн энени үйдөн көбүрөөк илим алганга, ошо балага тарбия бергенге, көбүрөөк эненин маанайы көтөргөнгө, эне көбүрөөк энергия алганга, үйдө отуруп болсо дагы, мына ошого гана түз көз карашты жеткириш керек. Эне ошол 24 саат бою бала менен жүрө берсе, эне балада энергия калбай калат. Мисалы, мына мен деле сен деле жаңы төрөгөнбүз да, меники 5 ай болду.
мисалы өзүмөн башыман өткөн 24 саат бою баланы карап отура берсең, эчтеке илим албасаң, мирде болуп жаткан нерсени үйдө отуруп маалымат алып турбасаң, ал аял балага эмнени берет? 80% эгерде эне баланы тарбияласа. Ата эртең менен чыгып кетүүчү, ал акча таап келүүчү, балдарды камкорго алуучу. Ал түшүнбөйт үйдүн ичинде болуп жаткан нерсени. Болгон ошон үчүн айым, эмне үчүн айымдар окуй бериш керек, аялдар окуй бериш керек. Аял үйдүн куту да. Аял изденсе, үйдө жарыкты берекени аял кармайт. Очокту, баланын тарбиясы чын да. Эгерде сиз ар бир эркекти мындай эле кылып санасаңыз керек да, карап туруп эле аялын караш керек да. Эгерде аял жаркырап күлүп турса, ал үйдө гармония бар экени билинет. Ал үйдө ата жакшы, ал үйдө сөзсүз түрдө ошол жолдош жакшы. А жана сиз айтып аткан атасын карап, ал сөз жөн эле. Азыр карап турсаңыз, үйдөгү береке да, кут дагы ошол аялдан. А бирок аялын карап туруп, эркек баягы берде карап турасың да, аялын карап көрүп туруп, аялдын жүзүнөн, аялдын кабагынан, аялдын кийингенинен, аялдын бир аялдык жанып турган нерсесинен карап туруп, анан эркек карасаң, тоолун сүйлөй берет го, мынтип карап туруп ылдый түш деген келет да. Сыртта эркек такыр башкача жүрөт, аялын карасаң, аял вообще башкача чүнчүп кеткен деп кой. Эшикке чыкпайсың, сүйлөшпөйсүң, барбы. Ну, эми бул ар кимдик ар кандай, 5%, 10% негизи ушундайлар да бар. Ошон үчүн сиздин куттагы, сиздин баланын мерими дагы ошол жалгыз энеден экен да. Биз аялбыз да. Ошон үчүн аял кишиге көбүрөөк инвестиция кылышыбыз керек. Сизге ошол жардам сурап дейли. Аял заты келет эмеспи? Ошону көбүнчөсү эмне деп келишет? Азыркы актуалдуу көйгөй боюнча. Мисалы, жардам сураган боюнча мурда айымдар эле басымдуу болуп калчу. Азыр менде 80% айым болсо, 20% мырзалар. 80% айымдар эмнеден? Көбүнчө, муну айта берели, көбүнчө ажырашуу. Ортодо мамиле келишпестиктен, ата менен эненин, анан кызы менен атанын, же кыз менен эненин мамиле келишпесин. Себеби энелердин көз карашы бизде такыр башка да, кызды 40 үйдөн тый деп биздин мурда чуук деле сабап койчу. Кыз, эмне кылып отурасың? Антенсең эле тигинтип асынып калам, анан мынтип калам, анан тиги айфонун көтөрдү, бул мындай көтөрдү. Ошол мамиленин келишпесине мамасы менен кыздын ортосунан. Азыр такыр. Анан эң башкысы көйгөй дагы азыр түшүнүп аткандар көп да, аябайчы. Мурда ошол мындайча айтканда, мурда үйүндө жүргөндө, мен ачык ошо китепте чыккан, көрсө болот, зордукталган кыздарыбыз да көп кайрылат. Ошону түшүнбөптүрмүн депчи. Тай кесиби, бай кесиби, кошуна балабы, аябай көп кайрылат. Себеби ошолор түшүнгөндө ошол мага ошо кыйкыр-быкыр ыйлашат да кыздар келипчи, ошо колун салып көрүшкөн, төштөрүн кармап көргөн. Ким эле ал кошуна байкем, байкемдин досу, даже байкем ошондой кылып көргөн. Менде да бир ушундай эмелер аябай көп келишет, карап туруп таң каласың да. Ал убагында түшүнгөн эмес, ошол туура эмес экенин. Азыр ошо психологиянын көптүгүнөн, психологдордун көптүгүнөн ойлонуп көрсөң, сени кармалап, сыйпалап көргөн жакын адамдар болгон да. Мына ошону айта албай, булугуп, төрөй албагандар да ошол травма деп коебуз да мунун баары. Ошонун баардыгы эмнеден зажатая болуп калган деп тырышып калгандар да аябай көп. Анан ажырашуу албетте. Ажырашуу, атасы жака кеткен, апасы бияка кеткен. Ошондойлор да аябай көп кайрылат. Анан чындыгында айтканда, кайнене менен эменин келиндин пикир келишпестиги аябай көп. Көбүнчө мынтип айтып атышпайбы, бүгүнкү күндө айымдар акча тапса эле мен деп кетти, анан эркектер жок. Наоборот, психологияда окуган айымдарды көбүнчө биз ошол сиздер деле билип калдыңыздар. Үй бүлөңдү сактаганга, гармонияны алып келгенге канчалык аракет, может өзүңдөдүр деп иштешкенге аябай аракет кылабыз да. Бирок ошол жерден мырзаларыбыз аракет кылса аябай жакшы болмок. Кээ бир мырзалар бар, аябай изденишет, аялдар изденбей калышкан да, түшүндүрө албай издеп келишкендер бар. Мырзалардагы айымдарга түшүндүрө албай атам деп кайрылуулар болот. Кайрылуулар болуп атат. Азыр аябай көп. Анткени себеби айымды мындай эми мырза иштей берет, анан багы иштеп эме кылып, баягы ушул аялыбыз түшүнсө экен, аялыбыз билсе экен десе, аял түшүнбөйт. Себеби эмнеден көп уруш чыгат? Обида, таарынычтан. Сен бая 2020-жыл мынтип койгонсуң, 2019-жыл тыйынтып койгонсуң. Жок, бүгүнкү күн менен жашачы. Мисалы, бизде айтып келатсыз го, бүгүн жашаганды үйрөн деп. Чындап карап келсең, сенин жан дүйнөң бөлөк, денең бөлөк.
Вот меселе сиз дагы расслабленный туруш керек. Себеби азыркы күн менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек баарыбыз. Бүгүн эмне деп сүйлөйбүз, кандай кылабыз, бүгүнкү турган нерсе убактылуу, баары убактылуу. Анан көбүнчө айымдардын кайгырганы, мырзалардын көп ийгиликке жетишпеген сыры бир үч эле нерседе. Бул эмне? Бул өзүнүн коронасын чечкенди билбейт, эгода. Мен билем. Да, мен ошолорду күлүп коет элем, ал нерсе болбойт да, кичпейилдик менен эмеге өтүшүбүз керек. Биз текебер болбогонго өтүшүбүз керек. Бул биринчи сенин ийгилигиң да. Сен билбейсиң, сен маңдайыңда сен монтип сүйлөп отургансаң, маңдайыңда адам канчалык деңгээлде сенден көп нерсе билер. Биз билбейбиз. Мен дагы болсом баарыбыз. Биринчи булушууда ийкемдүүлүккө аябай өтүшүбүз керек. Ийгиликтин бир багыты. Экинчи ийгиликке жете турган нерсе бул сөзсүз түрдө кандай жерде иштеп атпа, дене иштебеш керек да, жан дүйнө иштеш керек. Анан дене эле келип лишь бы мен иштеп ушул акчага балдарымды баксам, анан лишь бы ушул акчаны алып кредитин төлөй калсам, лишь бы десеңиздер, ал алган тапкан маянаңыздын берекеси жок болуп калат. Себеби сиз лишь бы эптеп дегенде дене барып келиш керек убагында. Жок. Сен кайсыл жерге барбасаң, бүгүн сен барганда ошол жерге эске кала тургандай кызмат кыласыңбы, идиш жуйсуңбу, келин ошол жерге мындай эске кала тургандай эле мамиле жасап өтүш керек. Бул экинчи ийгилик. Үчүнчү ийгилиги сөзсүз түрдө чөйрөңдү алмаштырышың керек. Чөйрөңдү алмаштырса бөлүп эмес, бунун колунан келет, келбейт эмес. Ушак сүйлөбөгөн, кимдир бирөөнү обсуждать этпеген, болгону сени астыга сүйрөй турган ийгилиги бар адамды ээрчип кете бериш керек. Ал эмне кылса, ийгиликке кетип бараткан адам артын карабайт да, астын карайт да, сага да астын эле көрсөтөт да, эч убакта тигини муну кара, ана мынтиптир дебеш керек. Анан дагы бир нерсе, бул үч нерсе болуп атабы. Кээ бир адамды тагдыры ийгиликтүү кылат. Тагдырычы, кээ бир адамды тагдыры курмандыкка алып келет, мындайча айтканда жертвага алып келет. Тагдыры ийгиликтүү кылгандар көбүнчө байкасаңыздар, ийгиликтүү адамдардын историясын акчага жеткен эмес, ата энеси жок, же бир ажырашкан, же болбосо бир жетимдер үйүндө өскөндөр, же болбосо мындай ушундай да көп эмеде чыккандар, мына ийгиликтүү адамдардын историясы деп коет, өмүр баяны менен таанышыш керек. Сөзсүз түрдө. Себеби жана ийгиликтүү адамдар, Майкл Тайсон деле баласына айтып келишет го, мен ушундай эме болгум келет, боксер болгум келет. Жок балам, сенден чыкпайт деген да, эмнеге десе, мен ачка болчумун, мен ошон үчүн легенда болдум депчи. Ты же не голодный, у тебя все есть деп айтканда, бул жашоодо ушундай да, ачка адам, бир нерсеге ачка адам. Ачка десе, көрө албаска, ушак ачка адам ал эч убакта ийгиликке жетпейт. Ачка адам да, мындай жашоодо ошон үчүн жана тагдыры кичине немелерди, тагдыры мындай көбүрөөк мындай карап тургандай боордо турган тагдырлар бар да, бирок ошонун балдары болобу, ошол жашоодон чыккандар көп ийгиликтүү, себеби ал они голодный. Алар түшүнөт, билет да, жашоону эрте сынышат адамда. Ал эми өтө ток болгон балдардан дагы ошон үчүн мындай маалымат алып, ошолорду да бир эмеге үйрөтүшүбүз керекпи деген ойдомун да. Сизге ошентип кайрылып, сиз жакшы бир кеңешиңизди берип, ошондон бир айымдар результат, тажрыйба көрсөткөндөр болдубу? Мисалы, бүгүнкү күндө мен 10 миңден ашык айымдар, бул статистика боюнча изилдеп чыктык, аябай көп. 10 миңден ашык айымдардын результаттары аябай жакшы. Канча үй-бүлөнү сактап калдык, эне менен баланы жараштырдык. Даже ошол болбой аткан мындай үй-бүлөдө болбой эле мындай ойлонуп келсе, болбой эле өкүнүч менен жашап жүргөн, куса менен жашап жүргөндөр бар. Мынтип салгым келет. Керек болсо кичинекей балдарды алып келгенде мен эмоциональный образный терапевт болуп атпаймынбы? Сүрөт менен да билип атпаймынбы? Таптап жана баланын бир 7-класстагы баланын отчимдер менен жашагандар бар да, экинчи күйөө менен жашагандар бар. Ошондой балдарды алып келгенде сүрөт менен уже өлүмгө даярданып, суицидке даярдап барган балдарды дагы алып калган учурлар аябай көп. Неге дегенде, сүрөтүн карап анан аябай көп да, ошон бир кызыбыз да келди, мен ошол ата-энелер менен сүйлөшүп айтып, сиздердин кызыңыздардын эмеси мындай болуп баратыптыр. Уже 5 кыз менен эме. Бул эмнеден? Ошол эле да, бизде энелер жаңылып атпайсызбы? Кээ бирибиз такыр убактысыз бошобойт да, мына сотканы алып беребиз, тигини алып беребиз, калаганы алып беребиз, анын жан дүйнөсүн укпайбыз. Она же хочет что-то сказать тебе. Вот минутта бөлүп, кызым, балам,
эмне болду, бүгүн эмнени өттү, эмне кандай, жакшы дегенди сурай албайбыз биз. Анын ичиндегисин билиш керек. Бул она что хочет, эмне. Биз ошону билишибиз керек да. Вот хочется плакать, поплачь. Или чында вот видишь, вот ушуну билишибиз керек да. Эмне болду сага айтсаң, эмнени айткың келип атат депчи. Туурабы? Ата-эне бүт алып берип кое берет, мынтип кое берет, алдында мээрим жок. Кээ бирибиз ошентебиз. Кээ бирибиз ал бала чоңойбогудай биз аларды мынтип кыйнап келебиз да. Кыйнап келебиз. Айта албайт жан дүйнөсүндө эмне болуп атканын, жан дүйнөсүндө эмне болуп атканын айта албайт да. Ошон үчүн алтын бул аябай жакшы нерсе. Могу ыйлап жибергенчи, бул эмне өзүңдүн поражениеңди кабыл алуу да. Эмне үчүн легенда болот адам? Билесизби? Мисалы Жоламанды деле ошончо элдин арасынан өзүнүн поражениясын кабыл алып ыйлады го. Биздин даже күчтүү эмес. Мына сизден да азыр чыгып атат. Эмне деген нерсе? Бул өзүңүздү жумшартуу. Биз эки бөлүктөн турабыз да, өзүбүз дене, анан акыл да, жан дүйнө. Биздин жан дүйнөсү өтө жумшак болот да. Жан дүйнө жумшак болот, дене катып калган. Дене эмнеге катып калган? Дене бул эмеден катып калган да. Ошондой жанагы обидалардан, оюңду айта албагандан, эркелей албагандан сен каалайсың, хочется бирдеке. Ал өзүнүн эле баягы жетпей калган эмесин сага түртө берет да. Мындай болуш керек. Мен айттым, тигинчи керек. Ал ошону анализ кылсаң, ал өзүнүкүн айтып атат, өзүнүкүн таңылып атат да, сага жетпей калган. Анан бизде көбүнчө уялып атпайбызбы? Ажыраштыкпы, эмнеге уяласың? Ата-энең ичип кетти, атаң ичип кетти, эмнеге уяласың? Бул жашоодо бир эле жашайсың, болду. Эл эч нерсе, эл деген сен жакшы кылсаң да айтат, жаман кылсаң да айтат, машина минсең да айтат, минбесең да айтат. Эл все ал айта берет. Сен өзүңө жаккандай, сен бирөөнүн курмандыгы болбогондой жашашың керек да бул жашоодо. Сизде ошол психологияда дин менен айкалыштыгы барбы? Дин менен? Албетте, сөзсүз түрдө. Кээ бири айтат го, кээ бири туура эмес деп айтат. Ооба, себеби психологияда жана техникалар, медитациялар деп келебиз го, Раматылык Чубак ажы айткандай да. Аябай анын сөздөрү бар да. Чубак ажы көбүнчө психология менен айкалыштырып берген, ошол бизге жеңил жеткен да. Медитация бул ойду топтоо болгону. Сен өзүң менен өзүң мындай суетада мирдеги информация көп ойду топтой албай атпайсың, мына ошондой. Техникалар сиз адаттарды алмаштыруу болгону эле. Ошону кээ бири туура эмес колдонот. Албетте мен бара жатканда сөзсүз түрдө наставниктерибиз, мен өзү дагы бул илимге келгенге чейин дагы Марватовда иштегем да, ошо Чубак ажы устаз менен канча жыл телевиденияда ушул анан бүт иликтейбиз да. 10 жыл тармагында журналистика чөйрөсүндө иштеген мисалы да. Кандай эмне экенин ошондон дагы билесиң да. Анан өзүң кыргыз болуп, мусулман болуп, альхамдулилля. Мындай эми аны дагы туурасын бересиң, эми бул нерсе түшүнгөн адам билет го дейм. Бирок биздечи, бизде канча психолог болбосун, түбү бир эле да. Ал эмне десеңиздер, ал адамга жакшылык. Адамды бүгүнкү күндө эч ойлонуп сыгылып жашай бербей, ал адамды айым болобу, мырза болобу, ошол туңгуюктан алып чыгат. Эмне туңгуюк десеңиздер, жүрөгүңүздүн түпкүрүндөгү айта албаган нерсеңди ачып эле айтып эле. Бул кимдир бирөөнүн сөзү болгон. Эч кимге өчөшпө алтыным. Атаңды кечир, апаңды кечир деген эле илим. Болгон ошол. Жана Кыргызстарда динде айтылат эмеспи? Ата тегиңе тарынба, Куран окутуп кой деген сыяктуу эле психологияда. Бизде дагы ошол ата тектен келе жаткан нерсени тарынба. Алар ошол доордо жашаган. Алар ал кезде айфон болгон эмес. Мисалы мынтип келгенде эле мындай да. Бүгүнкү күндөгү айфон 16 биз колдонгон да. Биз аны үйрөнүп атабыз да. Бул илимдики үйрөнүп атабыз. Ал ата-энебиз колдонгон почтамт да. Анан биз почтамтты келип алып эле, сен iPhone 16 болбой койдуң, же домашний телефонду алып ал эле, сен бүгүн iPhone болбой атасың деп эле эзип атабыз да. Тарыныч ошондой эле да. Эми ал деген ошол убакта жашаган. Анын доору, анын техникасы, анын программасы ошол эле болгон да. Башкача. Анан эми биздин ата бабаларыбызда дегенде болбой калат да. Биздин ата бабаларыбыз боз үйдө эле жашаган деп боз үйдө эле жашай бербейбиз да. Ошон үчүн кээ бир жерин туура колдонуш керек. Азыр мир өсүп барат. Анан азыркы балдар менен ата-эненин келбей аткан деле ушу жөнөкөй эле нерсе. Эмне десең, азыркы кыздар, балдарыбыздын көргөн мири такыр башка. Действительно, памперси, стиральный машина, заказ менен тамактар да.
мурунку ата-энебиздин эмелери такыр башка. Кайненем эмне дейт? Баламдын акчасын аябайт, могу келин эң баш. Биз колубузга эле жууп койчубуз, 15 төрөчүбүз. Азыр такыр башка. Болгон ошо салыштыруу менен эле бүгүн пикир келишпестиктер чыгып атат. Мен көрүп аткан кайненелерге, мамаларга, апаларга айтар элем, жаш келин келдиби, анын мири башкача болгону аларды өзүңүздүн кызыңыздай кабыл алып эле, сиз өзүңүздү сындыра билсеңиз жакшы болот деп айтмакмын да. Бүлөө үчүн. Себеби сиздердин убак такыр башка. Болгону ошону кабыл алып, ал эми жаш келин менен ушул кыздарыбызга айтар элем, сиз ошол ата-энеңизди дагы бүгүнкү айфон болуш керек деп илей бербей, ошолорду кандай болсо ошол боюнча кабыл алганды үйрөнсөк, жашабай жакшы болот. Мына ушул кабыл алуу гармония деген сөз да. Болгон ошол. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дегенде, жакшы сөз менен гана бири-бирибизге күч кубат бере алат турбайсызбы? Жакшы сөз да жан дүйнөдөн чыгыш керек да. Сезилет да, мисалы, денеден сүйлөнгөн сөз, жан дүйнөдөн сүйлөнгөн сөз дагы сезилет. Ошон үчүн текебер болбошубуз керек. Оңой да. Бул жашоодо гибкий адам деп коет. Гибкий десе жанагы хоп майлы эмес, да? Артынан колунда барды ээрчип андай эмес. Гибкий деген ар бир жерде кирип бара жатканда, ар бир жерде ошол адамды улуудай, кичүүнү сыйлай билсеңиз эле, бул жашоо оңой жана жеңил. Ийилчек болуш керек. Ийилчек, ушундай жакшы бир кеңештериңиз менен да бир көрүүчүлөргө бир жакшы кеңештериңиздерди айтып, анан каалоо тилектерди айтып кетсеңиз болот. Мен бардыгыңыздарга, урматтуу көрүп жаткан сүйүктүү көрүүчүм кыргыз элдерим, бардыгыңыздарга алыссыздарбы, жакынсыздарбы, бүгүн сизде кандай көйгөй болуп жатса, айлананы эч качан күнөөлөбөңүз. Эч ким күнөөлүү эмес дегенди алып туруп, өзүңүзгө фокус внимания деп коебуз эми бизде. Өзүңүзгө ошол көйгөйдү чечиш үчүн ошол түйүндүн башына барышыңыз керек. Болуп жаткан көйгөй бул сизден чыккан болот. Мына ошол адам бүгүн ийгиликке жетиш үчүн өзүнүн чындыгы менен беттешиш керек да. Эгерде чындыгыңыз менен беттеше албай жатсаңыз, бүгүнкү күндө сиз өтө жаңылышасыз. Чындыгы менен беттеше албаган гана адам бүгүнкү күндө ар кимди күнөөлөп келет. Эгерде сиз өзүңүз менен чындыгыңыз менен беттешип, болгону ошол жерден кечирим сурап, мойнуңузга алып коюу, бул өтө сизде кийинки ийгиликтерге эшигин ачып берүү деп айтмакмын. Эң жаңылыштык чындыгыңыз менен беттешпей, сиз ар кимди күнөөлөй турган болсоңуз, ошол эмендин ичинде жүрө бересиз. Ошон үчүн эң биринчи эле бере турган бүгүн ийгилик менен жан дүйнөңүздө болуп жаткан, душаңызда болуп жаткан ызы чуунун ошол чындыгыңыз менен беттешиңиз. Себеби сизден чыккан сөз өзүңүз гана билесиз. Сизден бөлөк эч ким билбейт. Ата-энелерди сыйлаңыздар, уул кыздарыңыздарга көбүрөөк мээрим бериңиздер, анан көбүрөөк окуп издениңиздер. Психолог десе эле багы ар түрдүү карап албастан мүмкүнчүлүк бергиле өзүңөргө. Мүмкүнчүлүк бериңиздер. Окуп изденүү, бүгүнкү илимди жеткирүү аалам өтө чоң, анан тездик менен өсүп жатат. Өзүңөргө уруксаат бериңиздер. Бул жашоо кыска жашоо. Бириңиздерди сыйлап, бириңиздерге бактылык тартуулаганга Кудайым жеткирсин. Сизге чоң ыраазычылык, таң эрте келип бизге жакшы бир мотивация берип, жан дүйнөбүздү бир башкача бир багытка бартканыңызга сизге ыраазычылык, таң эрте келип. 30 мүнөттө 3 мүнөттө эле өтүп кетти. Аябай сонун маек болду. Чоң рахмат келип бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Эртең буюрса таң эрте таңкыр ийгенде жолугушабыз. Мен бүгүнкү күндүн алып баруучусу Самара Мамбаева жана менин кесиптешим Гүлзар болду. Сиздер менен көрүшкөнчө.